Саламатсыздарбы, Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто Кыргыз жолу коомунун төрагасы Кадыр Кошалиев. Саламатсызбы? Саламатсыз. Кадыр мырза, Кыргызстанда акыркы 30 жылдан бери кандайдыр ышылуун түлкү саясатчылардын артынан элди тентитип, басынтып, басмырлап, эл менен эсептешпей, Бишкекте митинг болуп эле 5-6 саясатчынын кесепетинен ушул кыргыз эли оңолбой койду да. Деги эле ушул биз 5-6 саясатчы тар чөйрөдө баарын жеңип келип кыргыз элинин тагдырын талкалап келе жатат да. Өткөн жылдагы октябрь дагы ызычууда сиз дагы ошол окуяга катышкандардын бирисиз. Деги эле ошол октябрдан кийинки мамлекеттик бийликтин кадамы кандай болду? Азыркы бийликке көз карашыңыз кандай? Эми сиздин биринчи сурооңуз бүтүндөй бир эгемендик алгандан берки биз жолубузду таба албай жатканыбыз жөнүндө башталып атат да. Ошон үчүн бир аз кененирээк, кичине ошондон баштаган оң болуп атат. Себеби дегенде туура биз эсир кыйрагандан кийин, эгемендикке жетишкенден кийин ошол мезгилде эле кандай мамлекеттик түзүлүштү тандайбыз, идеологиялык багытыбыз кандай болот, экономикабызды кандай жол менен өнүктүрөбүз деген маселе мындан 30 жыл мурда эле кабыргасынан коюлуш керек болчу. Бирок элден сурабай этпей эле сырткы күчтөрдүн таасиры менен ошол мезгилдеги президентибиз Аскар Акаев ачык либералдык, демократиялык коом аталыштагы жолго салып жиберди элди. Ошону менен биз мындай өнүгүүнүн багытын туура эмес жолго түшүп кеткенибизден биздин туташ кризис тереңдеп отуруп, улам президенттер алмашып атат, өкмөт башы алмашып атат, конституциялар алмашып атат, дагы эле туура жолго чыга албай жатабыз. Ошондуктан могу акыркы жолку сиз айтып аткан жанагы октябрдагы окуя бул дагы бир жолу ошол кыргыз эли өзүнүн өнүгүү багытын, конституциялык түзүлүшүн, идеологиялык эрежелерин тактап алыш үчүн, адилеттик үчүн болгон күрөштүн дагы бир толкуну болду деп эсептейм. Анан ошол октябрдан баштап эле маселе ушундай коюлду. Конституцияны жаңылаш керек. Жана мыйзамдарыбызды, өнүгүү багытыбызды мындай улуттук иденттүүлүктүн негизинде кыргыз элинин табиятына ылайык туура багытка түшүү маселеси ошондо эле коюлуп, мына Садыр Жапаров ошол элдик ишенимди алган алгачкы күндөн баштап эле 3 маселени көтөрбөдү. Бул конституцияны жаңылоо, партиялык принцип, элге көп жакпай калып турушуну чектебесек болбойт экен. Анан элдик курултайды өзүнүн ыйгарым укуктары менен мыйзамдаштыралы. Менимче ушул 3 нерсени байма-бай айтты да. Анан могу жаңы конституциянын кабыл алынуу процессинде кайсы бир деңгээлде ушул айтылган маселелер конституцияга кирди, бирок мен эми аны кайталабайм. Бирок кайсы бир деңгээлде мисалы курултай институту баягы элдик өкүлчүлүктүү жыйын катары эмес, коомдук институт катары кирип калгандыгы болду. Ал эми көп жагынан ал айткандары ушу конституциядан орун тапты деп ойлойм. Бирок эми бул конституция эле биздин баары бактыбызды ачып коет деп айтуу дагы туура эмес. Себеби бул жерде команда деген маселе бар, лидер, элдин каалоосу, жашоо турмуш, дүйнөлүк жалпы өнүгүү процессинде биз сыртта боло албайбыз. Ушулардын баардыгын мындай системный карашыбыз керек дагы. Анан өзүбүз мындай тээ башаттан келе жаткан эң байыркы кенен терең тарыхы бар эл катары өзүбүздүн баягы улуттук иденттүүлүктү, улуттук баалуулуктарды эске алуу менен өз жолубузга түшмөйүн, бул проблема боло берет. Биз азыр ошо жаңы кабыл алынып аткан конституция ошол элдин кызыкчылыгына жүзүн бурган эң алгачкы үмүт байлаган документ болду деп ойлойм. Идеалдуу деп айта албайм, бирок элдик кызыкчылыкка жүзүн бурган документ деп эсептейм. Кыргызда сөз бар, жүгүрүп чыккан келиниң өңүндө болсун, үрүп чыккан итиң өңүндө болсун дегендечи. Ошол кадр маселесине шайкелеш келтирип айтканда, ушул ар бир Сталин айткандай кадр маселеси чечет да барынча. Азыркы кадр маселеси сизди канааттандырып атабы? Же баягынын таягы болуп, ошол боюнча эле президентке катып айта албай, же маалыматтар так жетпей, ушул мурдагы көйгөйгө түшүп калбайсызбы? Андыктан Садыр Жапаров азыртан эмне кандай кадамдарга барыш керек? Биринчиден ар кандай маселени туура чечиш үчүн эң негизги 3 маселени туура ордун тактап коюш керек да. Бул
лидер жана команда сиз айткандай, анан өнүгүү багыт, жол, программа мындайча айтканда. Үчүнчүсү каражат маселеси, экономика. Эгерде ушул үч мамлекетти кармап турган устун туура коюлса, анда өнүгүү туура жол менен өнүгөт деп ойлойм. Эми сиз айтып аткандай, биринчи ошо коомдук саясий түзүлүшүбүздү жана конституциялар менен жана президенттик башкаруу жолун тандап, ошол багытыбызды түздөөгө аракет кылып атабыз дейли. Бул биринчи маселе. Экинчиси кадрдык маселе буга чейинки президенттердин учурунда дагы болуп келди. Азыр деле турат. Мындай да жана идеялык түпкү максаты бир, багыт максаты, көз караштары, тилектери бир, негизги баалуулуктары боюнча өздөрүнүн түптүү максаттары бир команда келмейин максатка жетүү мүмкүн эмес. Мисалы үчүн буга чейинки революцияларда эмне болду? Ортого акча ташташты дагы бийликти басып алышты, мындайча айтканда, орой айтканда. Анан бийликке келгенден кийин ар бири өзүнүн кызыкчылыктары боюнча ар жака тарта башташты. Демек аларда бирдиктүү максат, бирдиктүү баалуулуктар, жанагы концептуалдуу көз караштары бир багыттуу эмес болчу. Ар кайсы личносттар, ар кайсы көз караштагы адамдар болчу. Алар алдын ала эле ошондой окуя болоор күтүлгөндө. Демек мен дагы кайталап айтам. Мамлекеттин өнүгүү программасы так болуш керек жана ошол программадагы айтылган негизги идеалдар, ой максаттар жакын адамдардан турган команда түзүлүш керек. Ошондо түпкү максатты көздөп, элдин кызыкчылыгын, мамлекеттик кызыкчылыкты сактоо менен бир багыттуу иш кетет. Бир аз болсо дагы мындай түшүнүктүү болуш үчүн Россияны алып карайлы, ал бизге деле идеал эмес. Бирок негизги ядро команда көп жылдардан бери бузулбай эле келе жатат. Мисалы үчүн тышкы иштер министрин Лавровду мен аябай өзүнүн ишин жакшы билген адам катары билем. Мисалы тим эле камчы салдырбай өзүнүн секторун аябай жакшы алып барат. Же болбосо Шойгуну алалы, же болбосо Путиндин жана пресс-секретарын алалы, мисалы да. Ушулардын баары мындай бир кандайдыр бир бирдиктүү максатты көздөгөн ядро команда бар үчүн ал мамлекеттин саясаты бир багыттуу кете берет деген сөз да. Ошол ар бир ошо 30 жылдын аралыгында ошо мамлекеттик бийликке келген кишилердин тез кызмат алышуусунан же кызматтын кетүүсүнөн ошол мамлекет бир кандайдыр бир трагедиясы, мамлекеттин тагдыры трагедияга айланып аткан жокпу? Жана Сталин айткандай, кадрлар баарын чечет деген бул чоң маселе да. Эгерде бир максаттуу, бир тилектеги бирдей багыттагы максат, жана кайталап айтам, идеалдары, ой максаттары бирдей адамдардан турган команданын түзүлүшү бул ийгиликтин жарымы да. Эгерде ошол стартта өнүгүү программа жана команда даяр болсо, демек уже ийгиликтин жарымы деп айтсак болот. Калганы аны этабы менен ишке ашырып эле калат. Эми азыркы күндө айта турган болсок, дагы деле эл чоң үмүт менен биринчи президенттик башкаруу формасын жактырып колдоп берди. Экинчи, конституциянын жаңы вариантын, жаңы долбоорун кечээ референдумда колдоп берди. Бул элдик колдоо чоң үмүт менен, ишеним менен жасалып атат да. Анан мурда мына Акаевдин учурунда 15 жыл чыдады. Анан улам мөөнөт азайып келатат. Она Сооронбай Шариповдун учурунда 3 жылдан кийин эле жарылды. Эми эгерде жанагындай максат, тилек, программа аныкталып, анан бирдиктүү команда менен 1 жыл ичинде кандайдыр бир натыйжа чыгарбаса, эл көпкө күтө албайт. Азыр заман өзү да тез өзгөрүп жатат. Баса мен учурдан пайдаланып айта кетейин. Жакын деле президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров менен мен жолуктум. Жолугушууда деле ушу сиз берип аткан суроолордун тегерегинде өзүмдүн оюмду айттым. Айрыкча ушул идеологиялык маселелер жөнүндө, себеби мен өмүр бою ушул багытта изилденип, эмгектенип келе жаткан киши катары өзүмдүн мындай табылгаларым, изилдөөлөрүмдүн, жасаган иштеримдин, эл менен чогуу келатып жасап жүргөн иштеримдин натыйжалары ушуну көрсөттү. Биз башка элдин этегин кармап, сырткы күчтөрдүн айтканынан чыга албай жүрүп, ушундай туташ кризиске кептелдик да. Биз
баарын силкип салып туруп, ошол Манастын эли катары өзүбүздүн баягы түпкүрдө жаткан жоокердик духубузду дагы бир жолу ордуна алып келип, мындай адилеттикти сүйгөн эл кыргыз эличи. Ошон үчүн адилеттик үчүн күрөш болду. Ошол үч жолку элдик көтөрүлүш бул адилеттик үчүн болгон күрөш деп ойлойм мен. Анан кайрадан бир өзүнүн бир өткөнүнө сарасеп салып, алдыга кете турган жолун аныктап, жана аталар айтканда, заманыңарды тааныбасаңар адаша бересиңер деп. Ушул азыркы заманды, мурдагы жоокердик замандарда сен душманың көрүнүп турганда, анан кылыч найза менен күрөшсө, азыр душманың көрүнбөйт. Азыр маалыматтык, менталдык согуш жүрүп атат. Демек азыр интеллектуал жоокерлер керек болуп атат да. Ошо замандын талабына ылайык. Демек күчтүү команда түзүлүп, анан бир багыттуу максатты иш жүргүзөбүз десек, анда ошо Садыр Жапаров менен болгон жолугушууда дагы идеологиялык маселеге, анан кадрдык маселе жөнүндө өзүмдүн ойлорумду айтууга мүмкүнчүлүк болду. Эми аны мен майдалап токтолбой эле коеюн. Ал эми азыркы бийликке келген адамдар жөнүндө айта турган болсок, негизинен баягы ачык либералдык демократиялык коом аталышындагы батышчыл ой жүгүрткөн саясатчылардын мындай мезгили улам өтүп бараткандай, азыр ошол улуттук мекенчил идеяны карманган адамдардын мындай арааны жүрүп учуру келди деп ойлойм. Эгерде азыр Садыр Жапаров тегерегине ушул бир максат, бир тилектеги адамдардан турган күчтүү команданы түзө алса, багыт программаны элге түшүнүктүү кылып, элге жарыялап, анан элди мындай мотивация берип, ээрчитип кете алса, анда мен ойлойм Кыргызстан тез эле өнүгүүнүн жолуна түшөт. Себеби дегенде бүгүн дагы эл үмүт менен мындай колдоп карап турат да, элдин агымы бир багытка аракет элек. Элдин ишеними деген бул чоң күч. Эгерде азыр ар бир бийликке келген адамдын колунда чоң мүмкүнчүлүк болот. Азыр тарыхый мүмкүнчүлүк Садыр Жапаровдун колунда деп ойлойм. Элдик колдоо болуп атат. Демек, ушундай кырдаалда ишти жөндөп кетүү бул лидердин эң негизги сапаттарынын бири. Эгер элдин каалоосун туура түшүнүп, жана илимге таяп, өнүгүү багытты туура аныктап, ошого жараша команданы түзө алса, Кыргызстан салыштырмалуу чакан өлкө, жайгашкан геосаясий жайгашкан жери дагы, жер суу байлыктары дагы, абасы, климаты дагы бардык жагынан керемет өлкө, эли да жакшы, айкөл болгону ушу жана айтылган кээ бир маселелерди орду менен чечсе, анда бизде өнүгүү сөзсүз болот деп ойлойм. Кадыр мырза, сиз сырткы күчтөр жана батышчылдар тууралуу сөз айтып өттүңүз. Деги эле ушул дүйнөлүк маалыматтарда Кыргызстанды 2025-2050 жылдары жок болуп кетет деген сөздөр айтылып эмес, жазууда да. Ушул Кыргызда бөлүнгөндө бөрү жейт деген кеп бар да. Биз ички күчтөр, сырткы күчтөр деп эле көп маалыматтык жактан утуп атабыз да. Кандайдыр ушул ички күчтөргө дагы, сырткы күчтөргө дагы бир аракет жоктой да. Сырткы күчтөр келип ушул ак үйдө кандайдыр бир орунду ээлеп, англисче же орусча айтып турган жок да. Ошол сырткы күчтөрдүн аракетин биздин ички күчтөр ишке ашырып берип атат. Буга кандай чара колдонушубуз керек? Же ички күчтөр, сырткы күчтөр деп эле 30 жылдан бери созулуп отурабыз. Бунун жыйынтыгы биздин кыргыз элине бир тест таасирин тийгизип калбайбы? Эл ичинде мындай сөз бар, кыргыздын душманы кыргыз депчи. Кайсы бир деңгээлде ошо чын. Бирок ошол эле мезгилде кыргыздын өзүнүн бир башка элдерден артыкчылыктары бар деп ойлойм. Мисалы, кыйынчылык мезгилдерде кээ бир элдер мындай чачырап кетишет да. Ал эми кыргыз эли кайра өтө кыйын мезгилде бир муштумдай биригип кетет. Бул артыкчылыгы. Анан баягы түгөнгөн сайын түтөгөн кыргыз, кырылган сайын күчөгөн кыргыз деген сөздөр бекер калган эмес. Азыр ушундай мезгилде мындай биригүүнүн маани мазмуну өтө терең экенин эл да түшүндү. Буга чейин өнүккөн цивилизациялуу өлкөлөр деген бир сүйлөмдү айтканда эле ушу элестетип эле ушу батышты, Американы элестетип эле, жок, биз ошолордун жолу менен кетсек өнүгөбүз деген кандайдыр бир ишеним бар болчу. Анан жалпы эл
бир айныгыс чындыкка бүгүнкү күндө ишенди. Биз аны мындан 20 жылдан бери эле айтып келатканбыз. Да туура, мисалы үчүн дүйнөлүк өнүгүү процессинде ар бир элдин өзүнүн өнүгүү жолу бар барыбыр. Жанагы орусқа дары немиске у деген сөз бекер жерден чыккан эмес. Американын баалуулуктары керек болсо Европага туура келбейт. Европанын пир туткан баалуулуктары орустарга туура келбейт. Ошол эле мезгилде Кыргызга башка элдердикинин кереги барбы жокпу, ошонун баарын эле көчүрүп келүү бул туура эмес деген сөздү айтайын деп атам да. Биз өзүбүздүн салттуу, нарыктуу демократиябыз бар. Ал эми батыштын өздөрүнүн адам укукка негизделген демократиясы бар да. Бул бири-бирине такыр туура келбейт. Да жөнөкөйлөтүп айтканда, Кыргыздын нарыктуу демократиясы бул мындай жөнөкөй эле түшүнүктүү болуш үчүн үйдөн кирип келе жатканда эшиктен эң алгач жолулуу адам кирет. Отурганда да ошого жарашып отурат. Сүйлөгөндө да оозунда сөзү бар адам сүйлөйт. Ана керек болсо устукан тартылганда да ошого жараша тартылат. Аягында бата бергенде да оозунда бата көй адам бата берет. Мына нарыктуу демократия да. Ал эми батыштыкында андай жок, ал андай эрежеге сыйбайт, алардыкы баары стандарт. Алардыкы стандарт. Ал биздин жок, баардыгына тең каралган Биздин кыргыз элине тиешеси булар. Адам укугу деген принцип менен кетет дагы. Ал биздин салттуу, нарыктуу демократияга негизги духу туура келбейт. Мен ошону айтайын деп атам да. Буну мен айтайын дегеним, биз өзүбүздүн нукура элдик табиятыбыздагы баалуулуктардын негизинде биздин экономикабыз болобу, идеологиябыз болобу, мамлекет түзүлүш эмне кайсы тема болбосун, ошол өзүбүздүн улуттук иденттүүлүккө таянып, анан баягы ата бабадан келе жаткан салттуу жолубузду гана заманбап улантышыбыз керек болчу да. Ушуну түшүнүш үчүн 30 жыл керек болду. Биз муну 30 жылдан бери айтып келатканбыз. Азыр мен көчөдө баратсам, тааныбаган эле улуу кичүү адамдар токтотуп алып, биз мурда сиздер айтканды туура эмес кабыл алчу элек. Азыр биз түшүндүк, ушул жолдон кайтпаңыздар. Ушуну аяна чыгыңыздар. Башка жол жок деген сөздөрдү уже элден уга баштадык да. Кадыр мырза, мындай да, кыргыз эли ишенчек болобу? Мына мисалы үчүн кыргыздын кайсы бир саясатчы бийликке келбесин, ошол эле Грузияны, Кытайды, Американы, Англияны мисал кылышат да. Бирок ага эмне керек да? Аны бийликке келгенден кийин 30 жылдан бери кыргыз эли өнүкпөй, башка мамлекеттер ошол эле 20 жылдан өнүгүп атпайбы? Ошол эле экөөнү айтып атпайбы? Оппозициядан эмес, убададан корк депчи. Оппозиция менен каалаган учурда тил табышсаң болот. Ал эми аткарууга мүмкүн болбой турган убададан өткөн жаман оппозиция жок деп атат. Андан кийин эле дагы бир ойчул айтты. Билимсиз артта калган караңгы эл убадага ишенчээк болот депчи. Ошондуктан бөктөргө куштук учкан жейт, бөлүнгөн журтты душман жейт дегендей, биз азыркы сиз ушул улуттук идеологияны, кыргыздын үрп када салтын сактап келген инсан катары кандай деп ойлойсуз? Кыргыз эли ынтымактуу болуп баратабызбы же кандайдыр бир уч кыргыз топ болгон партиянын кызыкчылыгын көздөп баратабызбы? Кептин баары мында да, мындай коом ирип, бузулуп, туура эмес жолго кетип атканынын негизги себеби мен айткан жанагы салттуу баалуулуктардан алыстап кеткенден келип чыгат. Себеби эле ошол. Биз ошол өз жолубуздан алыстап кеткенден улам биз элди сактап келген жанагы данышмандардын акылы, бийлердин калыстыгы, байлардын берешендиги, элдин кеңпейилдиги кыргыз коомун сактап келген. Мына ушул баалуулугубуздан алыстап, жана адам укугу, демократия, гендердик саясат, менчиктештирүү жана башка деген биздин кыргыз коомун талкалачу, биздин табиятка такыр түк туура келбеген жолго түшкөндөн кийин биздеги туташ кристиңге келип кептелишибиздин себеби ошондон келип чыкты. Бирок сиз айтмакчы, мисалы Кытайды алалы да, алар бар нерсени талкалабастан туруп, өзүнүн түпкү идеологиясын, жанагы даосизм, конфуцианстводон алыс кеткен жок. Мындайча айтканда, өздөрүнүн улуттук философиясынан алыс кеткен жок. Бирок ошол эле мезгилде пландуу экономиканы сактап калды. Партиялык түзүлүш менен элдик бийликти бириктире алды. Илим технологияны керегинче пайдалана алды. Демек алар улуттук өзөктөн алыс кетпей туруп эле
жалпы адамзаттык өнүгүүдөгү жакшы жактарын өздөрүнө камтыгандыктан мындай океандай болгон 2 миллиард Кытай өнүгүүнүн стабилдүү эле жолунда баратат. Япондор деле ошондой. Биз болсо керек болсо ошолордон дагы бай тарыхыбыз туруп, тамырыбыз терең экендигине карабастан, улам ар кимди туурап этегин кармап отуруп, биз өзүбүздүн жанагы түптүү жолдон алыстагандан улам жана туташ кириске кептелдик деп ойлойм. Эми сиз айтып аткандай дүйнөдө көптөгөн реформаторлор алалы ошол Люканьюн алабызбы, Петр Бирди алабызбы, теге түрктөрдү абалдан алып чыккан ата түрктү алабызбы, ушулардын бардыгын караганда баары бир элди, мамлекетти өнүгүүнүн туура жолуна алып чыгууда улуттук өзөк, улуттук баалуулуктардын негизинде ошол эле мезгилде элдин табиятынан алыс кетпеген реформаларды жасагандыктан улам болгон. Качан элдин табиятына такыр туура келбеген жасалма баалуулуктарды алып келип болбой эле кийгизип баштаганда, аны коом кабыл албай, организм деле өзүнө кереги жок оокатты иче баштаганда кусуп баштайт. Азыр ушундай элестетсе болот. Кыргыз коому өзүнө туура келбеген нерсени кабыл албай куса баштады. Кабыл албай койду да. Демек кабыл албай койгондон кийин анын ордуна өзүнүн табиятындагы системаны алып келүү, бул турмуш зарылчылыгы болгонун азыркы саясатчылар, азыркы бийликке келген мына Садыр Жапаров башында турган топ ушуну түшүнгөндүктөн мен ойлойм, азыр мына конституциялык реформа, идеология маселесине маани берип атат деп ойлойм да. Бирок бул алгачкы аванс, үмүт. Эгерде ушуну кадыресе турмушка ашыруунун системдүү аракеттери жүрмөсө, анын натыйжасы болбойт. Мындан ары мына конституциянын негизинде көптөгөн мыйзамдар жаңы кабыл алынып, кээ бир мыйзамдарга өзгөртүү киргизиш керек болуп атат да. Ошол учурда биздин салттуулук эрежеси менен мыйзамдуулук эрежесин бири-бирине төп келтириш керек. Бизде болсо көчүрүп келип эле башка өлкөлөрдөн эле анан ошону ыңгайлаштырып кабыл алып, бүгүнкү күндө ал кыргыз үчүн иштемек турсун. Мисал үчүн алалы, мына эң чоң мисал жанагы кодекс, кылмыш кодекси. Бул биринчиден паланча миллион евро менен жазылган, сырткы күчтөрдүн заказы менен жазылган эң чоң документ. Бул бизди талкалачу документ болчу. Башында эле ушундай болчу. Ошол күн сайын турмушта далилденип атат. Ошол сыяктуу эле 10-жылы кабыл алынган кечээ жашоосун токтоткон конституциядагы ошондой эле маанайда каражат бөлүнүп жазылган конституция болчу. Биз аны уже тарыхтын барактарын жаптык. Бул жакшы көрүнүш. Ошо менин оюмча могу конституциядан кийин бүтүндөй Кыргызстандын мыйзамдарын ревизия кылып чыгыш керек. Жана аны кайрадан, жана мен айткандай салттуулуктун жана мыйзамдуулуктун эрежелерин бири-бирине төп келтиргендей кылып кайрадан иштеп чыгуу бул мезгилдин талабы болуп турат. Ал эми жаңы конституциянын негизинде жаңы мыйзамдарды кабыл алууда сөзсүз улуттук нарк дөөлөттөрдүн ичиндеги бузулгус эрежелер мыйзамдын тили менен ордун табыш керек деп ойлойм. Ушул мамлекет Кыргызстан кошуна мамлекеттерге караганда өнүгүүдөн артта калат да. Биздин мамлекеттин өнүгүүсүнө ким тоскоолдук кылып атат? Мен айтат элем, биз бир жагынан өнүгүүнү артта калдык деп айтсак болот. Но башка бир жагынан биз алдыга кеттик. Кайсы жагынан? Мисалы, Кыргыздын өзүнүн табиятындагы мындай эркиндикти, ар бир адамдын өзүнүн жан дүйнөсүндөгү эркиндиктин бар экендигин мен кепил болуп айта алам. Бизде Түркмөнстанда, Өзбекстанда, Казакстанда эл өзүнүн көкүрөгүндөгү ой тилектерин ачык айта албайт. Ага караганда кыргыз элинде ошондой өзүнүн улуттук табиятында да бар. Анан азыркы саясатыбызда ошондой болду. Биздин чоң байлыгыбыз деп айтам, бул эркиндик. Бирок ошол эркиндикти туура пайдаланбай жаткандыгыбызды кош айта кетейин да. Эркиндик деген бул бир жагы демократия, бир жагы ал тартип болуш керек эле да. Ошо эки жагын кошо алып кетүүгө келгенде бизде көп кемчилдиктер кетип атат. Эми жана Кыргызда мындай сөз бар. Ач курсак тоюнар, жыртык кийим бүтөлөр дейт. Бирок андан да кымбат нерселер бар экендигин айтып атат да Кыргыз.
Мен ойлойм жашоо турмушубузду эгерде өнүгүүнүн туура жолуна чыгып адилет коомду куруп элдин табиятына ылайык өз жолубузга түссөк, сиз айтып аткан экономика маселеси, деги эле коомдогу көп тармактуу проблема жаратып аткан маселелер, жана сот системасындагы көйгөйлөр, ушунун баары көпкө узабай эле ордуна түшө турган мүмкүнчүлүктөр бар. Себеби өнүгүү багыты туура кеткенде баягы майда чүйдө каталар өзүнөн өзү эле түздөлүп баштайт. Ал үчүн көчтү кыргыз ошо көчтү туура түздөп, элди туура мотивация берип багыттап жүрүп отурса эле, бир сөз бар да, баягы элди да эрди да жол түздөйт деген. Биз ошол туура келечектүү мамлекеттик кызыкчылыкка ылайык келген, элди бакыт-таалайга алып бара турган салттуу жолубузга түшкөндө эле көп маселелер орду менен чечилип баштайт деп ойлойм да. Кадыр мырза, ушул буга чейинки сөздөрүңүздө биз кыргыздар ак пейил, кең пейил деп айтып өттүңүз. Бул сөз социалдык тармактарда жазылып келет. Ак дастурканы бар, сырттан келген коноктун баарын тосуп алабыз дегенибиз менен биздин кыргыздарда көрө албастык күчтүү да. Казак менен кыргыздын бирдей аксакалы Динмухаммед Ахмет уулу Канаевдин "Карактарым кыргыздын душманы башкалар эмес, кыргыздын душманы кыргыз экендигини эсиңерде болсун" деп келген да. Ушул сөз чынбы? Анткени биздин кыргыздар да буга чейин кыраандарды буттан алып, желкеден согуп эле биз өзүбүз кыраандарды мамлекетти башкара турган саясатчыларды жок кылып чыгарып туруп эле анан бир кандайдыр бир азыркы тил менен айтканда бир ийкемдүү сүмбүлгө окшогон саясатчыларды президенттин алдына алып барып коюп, анан биздин мамлекет алдыга кетпей калбагандыгы, ошондо өнүкпөй өсүппөй калгандыгы ошондо эмеспи? Ошондо эмеспи? Туура, буну жана сөзүн башында да айттым. Казактарда да ошондой сөз бар. Казактын душманы казак дегендейчи. Казак кыргыз бир элбиз чындап эле. Бирок ошого карабастан биз азыр кыргыздын келкели келатат деп ишенимдүү айта алам. Анын бир топ себептери бар. Кандай себептер, кыска айтып берсеңиз? Биринчиден, өнүгүү мындай спираль түрүндө өнүгөт дегенде бир мезгилде чыгыш өнүккөн, андан кийин ал оомат батышка болгондо, азыр батыштан кайра чыгышка келатат. Батыштын чоң аналитиктери айта баштады. Адамзат бүгүнкү күндө мындай тупикке келди, андан сактап калуу бир гана ошо чыгыштык даанышмандыкта жатат деп, чыгыш элдерини. Демек, чыгыш элдери жөнүндө сөз болгондо сөзсүз кыргыз жөнүндө кеп болот. Мен көп учурда мына Япон улуту боюнча Япон Дүзүнсай Тересава деген монах Кыргызстанда жашайт 20 жылдан бери. Көп жолу ал киши менен сүйлөшүп калагам, башка улуттагы адамдар менен сүйлөшүп калагам. Анан ошолордун сөзү да цивилизация топон суу каптаган учурда дагы ушул Борбордогу Азия, Урал, ушу Гималай сакталып калган дагы цивилизация ушул жерден кайра уланып турган. Бул материалдык жагын, көзгө көрүнө жагы. Эми духовный идеологический жагын ала турган болсок дагы батыш менен чыгыш цивилизацияларынын кагылышы, толкундар ушул биздин турган жерлерде болгон. Эң акыркы согуш Таласта эме менен арабтар менен Кытайдын согушу болот. Ошондо дагы ушул эки түрдүү идеологиянын кагылышы ушул жерде болуп кайра тараган. Бул кыргыз Кудай сүйгөн эл деп айтам мен. Кыргызды Кудай эле сактап келе жатат. Мындай бир кең пейилдиги, айкөлдүгү бар бир. Көптөгөн сиз айтмакчы оозго алгыс, начар, бири-бирин көрө албаган дегендей жанагындай сапаттары менен кошо эч бир элде жок мындай айкөл, адилеттикти сүйгөн. Мынау келе жаткан доордо дагы кыргыздын өзүнүн бир этно автопортретин ача турган мезгил келди. Себеби эч бир элде жок бир өзгөчө сапаттары бар. Жакшы жагын айтып атам да. Демек, мынау келе жаткан доор бул мындай илим менен руханияттын доору. Биз көбүрөөк саясатка көңүл бурбай, бара-бара руханий маселелерге, илимге маани берип отурсак, биз ошого мынау билим берүү, маданият министрликтериндеги иштерди жандандырсак, заманды жашоону оңдоонун күлүчү менимче ушул эки министрлик аркылуу, руханият жана илим аркылуу барып туруп анан жашообузду оңдойбуз деп ойлойм да. Биз азыр бүгүнкү күндө мындай бир саясий тиреш менен жүрө берсек, жанагындай бийлик талаш менен жүрө берсек оңолбойбуз. Биз кайрадан ошол ата бабанын жанагы айкөлдүк улуулук сапатына кайтып туруп, илим жана билим, руханий маселелерге маани берсек,
анда кыргыз эли мен ойлойм жакынкы эле айларда, жылдарда башка элдерге үлгү боло турган мындай нукура өзүнүн салттуу жолуна түшүп, мындай өнүгүүнүн бир эле Кыргызстан үчүн эмес, жалпы адамзат үчүн бир үлгүлүү бир коомдук түзүлүштү дүйнөгө үлгү катары алып чыга турган мүмкүнчүлүгү бар эл деп ойлойм. Ошону ишке ашырууда мен элдик курултай деген маселени бекер көтөрүп келаткан жокмун. Бул маселе бир эле мен эмес, кыргыз коомчулугунда уже конституцияга да кирип калды. Бул бар нерсе. Элдик курултай бул жанагы кыргыз элин сактап келген 4 негизги институт, үй бүлө, аксакалдар, анан кыргыздын уруулар бүгүн да жашап атат. Анан ушул элдик курултай институту. Ушул кыргыздын коомдук түзүлүшүн сактап келген нарктуу институттарды кайрадан ордуна алып келип, анын ичине муну айрыкча аялдар маселеси бүгүн дагы чоң маселеге айланды. Союздун учурундагындай женсовет дегендер болор эле. Ушу аялдардын бир канча майдалап уюмдарга бөлүнүп кеткени мага да анча жагы бербейт. Мүмкүн бир республикалык бир күчтүү аялдардын бир уюму болуш керек, аксакалдардын да ошондой уюму болуш керек. Анан ошол биздин көчтү түздөөдө ушул эки институтту ордуна алып келсек, бул дагы өнүгүүгө өбөлгө болот эле да. Анан менин сөзүмдүн аягында конституциядан сырткары бир топ указдар чыгып атат, жарлыктар. Мисалы адамдын, инсандын адеп акылактык, руханий өнүгүүсү боюнча указ чыкпадыбы? Эң биринчи указ. Бул өтө маанилүү. Ошонун тегерегинде көп маселелерди ордуна алып келүү мүмкүнчүлүгү бар. Кудай буйруса, мен ошо сиздерге да чоң рахмат. Кээ бир ойлорумду ушул сиздин маектешүүдөн улам айтып атам. Ушул идеологиялык багытыбызга, анан илим, билим, руханиятка маани берсек, биринчи адам баласы, бул деген адам жалпы элди түзөт да адамдар келип. Ошол элдүүлүгүбүздү сактап, жаңы доорго ылайык жаңы адамды тарбиялай алсак, анан бизде улуттук биримдик пайда болот, биримдик болгон жерде өнүгүү болот. Биздин эфирге убактыңызды аябай келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Эркин, микрофон сизге. Рахмат. Эми Кыргызстанда жана өзүңүз сурабадыңызбы, айтпадыңызбы? Бизде ар кандай маалымат каражаттары бар. Айрыкча чет өлкөдөн каржыланган маалымат каражаттары бүгүнкү күндө мындай идеологиялык диверсия кадимкидей биздин ички саясатыбызга кийлигишип, бир топ проблема жаратып атканда маалымат каражаттарыбыз бар. Ошого карабай бизде мындай бир сөз эркиндиги жетиштүү, ашыгы менен мен болгон өзүм коллегаларыма, кесиптештериме айтат элем, бул сөз өтө чоң курал, бул атом бомбасынан да күчтүү. Ошол сөздү жалпы мамлекеттик өнүгүүгө багыттай алсак, сөздүн күчүн, бул да биздин жалпы өнүгүүгө болгон салымыбыз болор эле. Назар Ньюс дагы ошол чоң маалымат айдыңында өз миссиясын аткарып келе жатат деп ойлойм. Сиздерге ийгилик. Чоң рахмат, сизге да ийгилик. Урматтуу Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто Кыргыз жолу коомунун төрагасы Кадыр Кошалиев болду. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.